Так, бизден таңкы конок бүттү. Молдогазга рахмат бир жолу. Улантабы. Кырык Молдогаз сүйлөп атыптыр. Молдогаз давай немеден баштайлы. Келечек диджиталдан. Не болуп атасыңар, кайсыл жерге жеттиңер, кандай суроолор бар, кандай жаңылыктар бар келечек диджиталда. Кече вроде зум кылып аткан эле. Кече зум кылган болчу. Негизи аябай эле аксап атабыз. Болбосо эле кайра бузулуп кетип, үчүнчүсүн кылып атабыз. Жаңылыктар ошо. Бүгүн 4-тө митинг бар. Сиздин тапшырмаңыз десек деле болот. Телеграмды тазалайбыз. Башка ошол. Так, ага. Титиреп баштадык. Мен чыгып каламбы деп. Жок, эч ким чыкпайт. Просто если чейдеринде так активдүү эмес, жолдошуулар активдүү катышпасаңар, анда ничего не теряете. Наоборот, силерге жеңилирээк болот да. Эне фомо пайда кылбайчы. Мен бир нерсени калтырып атам деген, башка немелер көрүп туруй калтырып атам деген сыяктуу. Жок, калтырбайсыңар, анын баары Discordко чыгат, баарыңар Discordдосуңар. Раз Discordдон эч кимди кубалап чыкпайт. Бирок просто биздин проекттер дагы нары жылыш үчүн ушундай мералар жасалып атат. 33 киши просто слишком көп, анан өзүңөр көрүп атасыңар, проект жүрбөй атат, анткени баары көп киши бири-бирине күтүп атабы же ошол жүрбөй атат. Анан эгерде азыраак киши болуп активдүү болсо, неметкенге да жакшы да. Сурап турганга ким эмне кылып атат деп көчө жердештерде тоже аябай көп киши кирип кеткен. Жөн эле кирип карап турушкан да, тазалап туруп 7 киши калтырып койду. Жердештер азыр аябай активдүү иштеп атат. Каналдар ачылып, каналдарда движухалар создавать этилип, каналдар, кстати, жабык. Чет өлкөдө жашаган кыргыздардын каналдары. Бирок ошол жакта иштер болуп атат. Анан алардын результаттары кайрадан ушунга чыгып, ачыкка чыгат да, результаттарычы. Жазылып атканда просто аз адам отуруп жазаш керек да. Ооба, ошо бизде да 30 адам бар, анан кече бириз айтып кетти, ошо көп суу реңин аспайт дегендей эле болуп атат ошо. Так, хорошо, анда ийгилик кылайын бүгүнкү. Бизде ким бар экен бүгүн да? Көрөлүчү. Үмкө келиптир. Кайсыл долбоорлорду сүйлөшөлү? Көптөн бери сүйлөбөй турган долбоорлор бар, ошолорду чыгарсаңар жакшы болмок. Кече жарандык аракет деген ойгонуп калыптыр. Барсыңарбы деп. 5 спринттен кийин. Баарыбыз эле барбыз. Просто тынч отурат кээ долбоорлор. Микрофонуңарды көтөрүп, өгүзүп, Бактыгүл, Жошова. Сүйлөйбүз. Саламаттар, жакшы болуп атабы? Болот. Эми боюнча но каналдарды, телеграм каналдарды тазалай жатпайбы? Ошол жерден бул баардык долбоорлорго тиешелүү да, В смысле баардык долбоорго тиешелүү? Баардык долбоорлорго тиешелүү бир телеграм канал бар, Күздемилге деген. Менеджерлер отурат. Эле активдүүлөр отурат. Анан ар бир долбоорлордун өзүнүн каналдары бар. Жабык. Ооба, ошо кошулат элем бизде телеграм группаларда көп киши чыкпай турса, качан иштейт деген күтүү сезими болот экен да. Ошон үчүн кичине тазалап койсок жакшы болмок. Сиздики кайсыл долбоор? Сиздики кайсыл долбоордон эле? Мен Чөйрөдөн. Чөйрөдөн? Чөйрөдөн. Чөйрөдөн, пока чөйрө айта албайм. Не болуп атат? Вроде чөйрө иштеп атат. Чөйрө иштеп атат, жакшы. Чөйрөнүн просто ичине 2-3 команда кошулду да, так что чөйрөдө бир аз да ызычуу болушу мүмкүн, бирок акырын менен жасайбыз. Вроде пока
чөйрөгө эч кандай делилер жок. Анан жарыя кылып алайын анда жана биз ар бир долбоорлорго жазат болчук, менеджерлерине сайкала жазат. 3 суроого жооп берип койгула депчи, ошону жооп берип коесуздар жашоо. Бул менеджерлерге кайрылуу да. Менеджерлер деген канал бар, сайты жабык. Ошол жака кирсеңиздер да болот. Сизде доступ барбы ошол каналга? Менеджерлердин каналына? Ооба. Ошол жака жазсаңар так менеджерлерге тиесиңер да. Жабык группа. Бирок жабылып бир убакытта баарды жазып албасын деп андай очередь менен жазсын деген неме жазып атканбыз да. Хорошо. Макул. Дагы кимде кандай көйгөйлөр бар? Кече негизи эле бул жума аябай продуктивдүү болот окшойт контент жагынан дагы. Кече биз ашар болуп, ашардын сайтын жасадык. Билер жаз же докторлор менен болуп. Арчебек тарткан дизайнды главный страницасын десктоп версток сону болот. Жабып атат. Кече фрилансты оңдодук. Бир аз фриланстардын структурасын коюп, фрилансер заказ берип, заказчиктер проект чыгара турган функцияларын жазып, алар которуп атышат. Дагы көп иштер болуп атты. Куту чай катуу иштеп атат. Негизи проекттер жакшы иштеп атат. Иштеп аткандар тыптынч. Психологтор даярданып атышат. В принципе, тексттер жазып атышат. Анан дагы психологторго да бир аз оор нерсе болду. Ошолорду алдын ала превентивный мераларды ошон үчүн жасап атабыз да. Уже баарыңарды билдиңер окшойт соцсеттерден. Показательный суицид болду окшойт Бишкектен. Строительный объекттен секирип кетти. 4 саат сүйлөшүп, ошол жакта сүйлөшүп аткан психологторго дагы аябай сейчас чоң нагрузка, чоң негатив кирип атат. Эмне үчүн сактап калган жоксуңар? Бирок эле 4 саат, вроде 4 сааттан бир 2 сааттан сүйлөштү болуш керек. Просто ал уже кризисный, форс-мажорный ситуация болуп калган, уже на краю болуп калган. Ага чейин сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек болчу. Ага чейин биз ошол психологиялык жактан нерселерди адамдарга жеткириш керек. Өйткөнү көбүбүздө психологиялык көйгөйлөр бар. Ошондуктан биз кыргызча психологияны жазганга аракет кылып атабыз. Жерине менен сүйлөштүкпү, кече сүйлөштүкпү, мурда күнү сүйлөштүкпү, кече сүйлөштүкпү. Хакатонго эмне тема жасайбыз деп сүйлөштүк. Четиштик раз. Бүгүн команда подавать этиш керек, этти болуш керек деп айтып атат. Вот. IT жооп жакшы иштеп атат. Баары уже кызыгып атат. Бирок ал жактан да модерацияларды жасабаса 10-25 суроо подряд чыгып кетти. Спам болуп кетти окшойт IT. Вот. Рекели 5те дагы жакшы команда жакшы иштеп атат. Ал жака дагы бир основательдердин бирөөсү кошулду. Анан тексттерди даярдап, тоже жиберип атышат. Жакында жарыялардан угат болуш керек. Жердештер менен да сүйлөштүк кече, кандай иштейбиз деп. Бүгүн болсо, жок, эртең мет жардам менен жолугабыз команда менен. Вот, анан всё. Гүлсина Сайдамат. Колго турат. Агай, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Анау эме жарандык аракет боюнча тапшырмалар берилген эле, Discord каналдарды ачуу, дагы топтоо активисттерди. Азыр биз Discord канал ачсак, кандай темаларды коебуз же биринчи Discord канал бар да. Силер көп тема, көп спринтерден артта калып пока
актуалдуу суроолорду чыгарып атасың да. Бизде Discord канал бар, жырындык аракет деген. Ошол жака движ создавать этиш керек болчу. Анан ошол жерден элеби? Ал жерде мен бармын, ооба, билем. Мен ойлоп турмун, өзүнчө дагы ачыш керек экен канал депчи аларга. жок, өзүнчө ачылбайт. Ошол жактан коммуникацияны көтөрүп чыгыш керек да. Жазып, чөйрөнүн ичинде кандай адамдар бар, жарандык позициясы бар адамдар барбы, кимдер ошолордун ойлорун угуп, ошол менен балким жолугушуулар жасап, чакырып, кимдер барсыңар, мына шайлоо келатат, азыр бир ай эми интернет жарылат, баары шайлоо деп. Анан ошол шайлоону мисалы ошол хайпка кирип кетпей, бирок бир мындай неме деген неме жеткирсе болот да, понятиеничи. Чөйрөнүн ичине, мисалы. Эң жөнөкөй понятие, чөйрөнүн ичиндегилер барып шайлаш керек. Анан вообще сурап көрүш керек, ким вообще шайлап көрдү эле депчи, сиздер шайлап көрдүңөр беле? Хотя бы депчи. Анан ошол шайлоо деген нерсени азыр биздин мындай жолдон жүргүзүш керек дачы, ошол жарандык аракеттерчи. Мисалы азыр барып, ошол шайлоочу жериндеги списокты текшерип коюш керек да. Мисалы кайсы жерге учетко тургансың, ошол учетко турган жериңди барып текшериш керек да. Эгерде, например, азыр Молдогаzy мисалы Жалал абадта жашачы, азыр Бишкекте жашайт да. Анан если учету Жалал абадта болсо, Молдогаzy точно Жалал абадка барып голосовать этпейт болуш керек да. Анан ошондойлорду Молдогадан сурап коюш керек да, Молдогаzy сен шайлайсыңбы деп, допустим. Сен Молдогаzy жок дейт, эмнеге сураш керек да, шайлаш керек да депчи. Анан ошондой иштерди жүргүзүш керек да. То есть бул мамлекет жүргүзсө бул аябай негативный болот. Ошону жарандык аракеттер жүргүзүш керек. Туугандар, давайте немеге текшерип көрөлү, азыр барып списоктон текшерип көрөлү депчи. Анан точно списокто бар экенмин, мен уже шайлайм дегенде, анан уже экинчи этап башталат да. Кантип туура шайлаш керек эле, ошол партиялардын, допустим, бир-эки партиянын программаларында кыскача эмнени обещать этип атат. Анан алардын списогун карап, кимдер бар, ууруларбы же коррупционерлерби, анан айтыш керек, могулар коррупционер экен, буга шайлабайбыз, буну шайлайбыз деп, ошону мындай жарандык жактан мындай активный неметип, ойлонуп, критический мышление кылыпчы. Ошондой компаниянын чөйрөнүн ичинен жүргүзүш керек да, чтобы хотя бы чөйрөнүн ичиндегилер, мисалы ким канча голосовать эткен или этчү вообще, ошолордун там, не знаю, статистикасы, анан биз иш жүргүзгөндөн кийин кайра статистикада эми канча киши барып шайлады. Анан ошону мисалы мен барып шайлайм, сиз барып шайлайсыз, Айдана айым барып шайлайт, баарыбыз ээрчиген адамдар шайлайт болсо, отуруп, шайлаш керек экен, то есть биз да барып шайлайлы деп ушундай неме болот да, движение. То есть бирөө барып айтпаса, биздин менталитет ушундай, эч ким кыймылдабайт. Шайлаганда эмне депчи, бирок шайлаган бул чындап эле чоң мүмкүнчүлүк да. Ошол бир чоң мамлекеттин жашоосун өзгөрткөн. Ооба, анан жанагы сиз эме деп дагы айттыңыз эле, ошол активисттерди, Кыргызстандагы жарандык активисттерди топтоп, Кыргызстандагы эмес, башка жактардагы эле ошол Кыргызстан үчүн болгон активисттерди. Ошолор үчүн дагы Discord канал ачабыз, ошолорду дагы ошол жерге топтоп кипиш кылабыз дегендей сүйлөдүңүз. Бизде бар, жок, бизде ачтык да, чөйрө деген биздин Discord сервер. Анан эми биз ошондой немелерди даярдап баштасак, азыр жана айткан нерсени даярдап баштасак, анан биз айткан сөз жетпей атса, мисалы. Анда биз сырттан бирөөнү алып келип, чөйрөгө келип кошул, бизде ушул жакта адамдар бар, ошол жака балким жолугушуу жасайсыңбы деп, анан алар чакырып келип, анан алар өзүнүн позициясын айтып берет, эмне үчүн шайлаш керек, кантип адамдарды шайла деп үйрөтүш керек, эмне үчүн бул партияга шайлабаш керек же бул партияга шайлаш керек. Именно там партиянын немелерин эмес, именно мындай жарандык активизмди иштеп аткан кишилерди чакырып келебиз да. Чөйрөгө чыгарабыз да. Анан ошондой силерде список бар, анан ошолорго жиберебиз, силер жибересиңер. Ушундай биз чөйрө деген ачтык, чөйрө деген ушундай жер, ушунча киши бар. Анан ушундай кылып атабыз, баары жаратман адамдар, баарларынын инстаграмдары бар. Давайте киргиле деп. Түшүнүктүү.
ошону эмпатияны бизде биринчи спринтте өткөнбүз да, сиз 5-чи спринтте келип кайра сурап азыр мисалы көп проекттер көп сурабайт да, типа бирок сураган жакшы, лучше сурагыла. Все. Да, кимдер кандай суроо? Азамат агай. Кандайчы боюнча биз Жаныбек менен кездигишип сүйлөшөлүк десек бир аз убакытса болбой жатат окшойт азыр. Бошобой жатат да. Өзүбүзчө кандай иш кыла берсек туура болот азыр. Кайсы жакка каза берсек. Ошол контентчи дагы ойлондуруп атат кишини катуу. Эмнегедир билбейм, судьбасы ошондойбу вообще. Жылбайт. Жаныбек эки нерсени айтып аткан да, мисалы биринчи ошол лендинг пейджден текстин ичине карап чыгыш керек экен деп, анан мен айтып берем примерно кандай кылыш керек деп. Экинчиси болсо контент сайтынын өзүнүн шаблону тууралуу сөз кылып аткан, анан эки нерсе эле барбы негизи мындай негизги проблемалар же башкалар да барбы? Так, азыр микрофонду айтып коеюнчу. Так, контентчи боюнча азыр лендинг пейдж чынында аябай жай жылып атат. Анан Жаныбек менен убакытта все равно сүйлөшүшүбүз керек. Анан жайса Жаныбек менен сүйлөшпөсөк дагы экөөбүз сүйлөшүп баштайлы. Лендинг пейдж эмес, контентчинин өзүн да. Так, выходнойдо убакыт болобу? Базар күнү болот буюрса. Базар күнү анда немеге личкага жазышып или группадан жазып сүйлөшөлү. Бир убакыт тандап, анан мен неме экранды шер кылып, анан контентчини көрсөтүп берейин ичин. Мондай болот, анан контентчине сразу иштеп баштаганга аракет кылып окшойбуз, контентчиге адамдар чакырып. Бир аз концепцияны өзгөртүп, балким если лендинг пейдж аябай көпкө чейин даяр болбой атса, например, напрямую контентчиге чакырып баштайбызбы, или ошол жакта процесстерди түшүп баштайбызбы. Адамдар чакырып баштайбыз, биякта дагы жазган адамдар бар, ошолорду алып келип туруп иштеп баштайбыз. Макул. Сүйлөштүк. Раз эки нерсени сүйлөшүп алдык, контентчи менен жарандык аракет. Так, если суроо болбосо, анда бүгүнкү дейли бүттү. Барып иштейли. Суроңуздар жокпу? Мен бир алыстан бирөөнү угуп атам, бирок агай суроо бар эле угуп атам экен. Угуп атат. Азыр угуп атам, угуп атам. Ооба, угуп атат. Мен Телеордодон суроо берейин дегем. Бизде IT-жоп менен коллаборация болсокпу деген ойлор болуп атат. Ошол боюнча сиздин оюңузду угалы дегем да. Ооба, коллаборация болгула. IT-жоп менен. IT-жоп менен Кутуча менен коллаборация болсо болот. Эрене. Анан ошо биздин сайтка доступ жок болуп калды да, ошол боюнча дагы сизден сурайлы дегенбиз. Мен группага жаздым уже. Регистрация кылсаңар, мен силерге админский доступ кылып берип коем. Регистрация уже мен болдум, анан башкалар дагы болуп атышат болуш керек. Уже бере берсеңиз болобу же? Баары болгондон кийин кылыш керекпи? Жок, берип коем мен. Хорошо. Анан силер дагы Телеордодон да карап көрсөңөр, группаларда канча киши иштеп атат, кайсыл кишилер иштебей атат. Ошол иштебей вообще жоголуп, башынан бери жоголуп бирден сөз айта кишилерди группадан сынга чыгарып койсок болот. Хорошо агай. Рахмат. Таанышайын суроо берем деп коем. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды кызматтарыңыздар менен бүгүнкү маекка таңкылыктуу болуп жатат. Менде кайрылуу бар да. Биз эми Моматиз туризм Кыргызстан боюнча анан көптөгөн контенттерди топтоп атканбыз. Инстаграмда дагы абдан жакшы кызыктуу качестволуу бар экен, бирок аларга жазып биз чогуу иштешели, силердин сүрөттөрүңөр, видеолоруңар жагып атат десек, бизге алар жооп бербей жатышат да. Анан баарыңыздарга суранычы эргиде киниңиздерде Кыргызстандын кооз жерлеринде өзүңүздөр тарткан видео сүрөттөр болсо бизге беришесиздерби деп өтүнөм да, суранам да, ошол жагынан бир аз аксап атабыз.
Ошол ошондой кайрылуу болуп кеткен. Башка суроо деле жок. Все, сүйлөштүк анда. Так, бүттү биздин жолугушуу. Жаштырма.